Азыркы тапта Кыргызстандагы курулуш буму баягы орун алып жаткан учуру, алардын катарында Кежи компаниясы дагы негизги ураган катары келечек бүгүн курулуу деген сөздү бекемдеп, дал ушул келечек үчүн Ополтодо зор эмгекти жарап жатат десек дагы жаңылышпайбыз. Бүгүн бизде конокто дал ушул Кежи компаниясынын сатуу бөлүмүнүн башчысы Азамат Бейшеев мырза. Биз сизди конокко чакырганбыз. Келиңиз, уруксат болсо. Кош келиңиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Урматтуу кыргызстандыктар, кардарлар, биздин туракча ээлери, тутунатаңыздар менен. Сиздики дагы биргеликте болсун. Келиңиз, жаныбызга өтүп, жакшынакай маек куралы Азамат байке. Кош келип калыптырсыз. Саламатсызбы? Адегенде эле кандай жаңылык менен келдиңиз, бөлүшүп өтсөңүз. Бизде азыр жаңылык менен бөлүшсөк, акциялар биздин компанияда берилип аткан. Бизде азыр көп туракчайлар көп болгондуктан бир нече акциялар бар. Булардын рет менен негизгилерин айтып кетсек, биздин жана курулуп бүтүп аткан үйлөрдүн арасынан аз калган квартираларды арзан баада берип атабыз. Биринчиден, экинчи курулуп аткан үйлөрүбүздүн курулуп аткан үйлөрдөн биринчи төлөмүн 20% келишим түзөрдүн алдына берилип, калганын 30 айга бөлүп берип атабыз. Ушундай бир акциялар жүрүп атат. 3 жылга алып калат, ошондо болжол менен алганда. 2,5-3 жыл болуп калат. Андан тышкары биздин жаңы башталып аткан объектилерибиз, туракчайыбыз, бул Чыңгыз Айтматов Ордосу, биринчи 20 кардарга $400 1 чарчы метри берилип атат. Дагы эң жагымдуу акциялардын бири бул ар бир кардарларыбызга, ушул бизге келишим жаңы түзгөн кардарларыбызга акылдуу үй системасын белек берип атабыз. Кандай акылдуу үй? Европада окуп жүргөн элек да бул маалыматты азыр Кыргызстанга келип калдыбы деп дагы таң калып атабыз. Ушул тууралуу кененирээк айтып берсеңиз мүмкүн болсо. Бул бизге жаңылык болуп атат, акылдуу үй системасы. Башка өлкөлөрдө, өнүккөн өлкөлөрдө ушундай көптөн бери уже колдонуп келатат. Акылдуу үй системасы азыркы күндө баягы үйдөгү болгон тиричилик техникаларды бир гана жөнөкөй смартфон аркылуу башкарса болот. Мисал келтирип кетсек, электр жарыгы, лампасын, үйдөгү болгон тиричилик техникаларын бир кандай бир программага коюп, таймерге коюп, нача айтканда. Мына элементарный эртең менен туруп атканда, баягы жумушка шашып аткан учурларда таймерге коюп коебуз, чайник иштеп турсун, электр чайниги. Туруп, чайыбыз даяр болуп калат. Эң сонун экен. Андан тышкары бул эң жөнөкөй мисалдардын бири. Катталараак мисалдарычы? Бул тиркемен жардам менен ишке ашабы? Телефон аркылуу, Мобилдик смартфон, смартфон менен. Бир тиркеме жүктөп алыш керек, бир приложение жүктөп алышыбыз керек. Бул Play Market, App Store'дан эле бекер эле көчүрүп алабыз, жүктөп алабыз. Бул интернет аркылуу колдонулат. Албетте. Үйдө приборлор коюлат. Мындайча айтканда универсальный пульт токот. Анан ал менен бирге включатель, выключатель, розетка, датчик движения менен бардык комплектти биз беребиз. Үйдөгү болгон, мындайча айтканда, техникаларды үйдүн ичинде отуруп башкарбастан, сыртта жүрүп, жумушта жүрүп, башка өлкөлөрдө жүрүп башкарып койсок болот. Телефонду алып эле бир кнопка менен кондиционерди иштетип, телевизорлорду коюп, үйдүн жарык лампасын өчүрүп күйгүзүп, жана андан тышкары коопсуздукка да аябай маани бөлүнгөн, охрана, безопасность. Мисалы, эшик ачылып калса, терезе, форточкалар ачылган болгон болсо, сигналдар берет, чыйпылдайт. Сигнал келет, и ошондой эле телефон, уюлдук телефонубузга келип, ушу терезе эшик ачылып атат. Маалымат Көпчүлүк учурда бизде негизи мисалы үйдөн үтүктү өчүрдүм беле, светти өчтү беле, эшикти кылтадым беле деп негизи жумушка келип ойлоно турар эле эмеспи? Эми бул ирет бир топ жеңилдейт турбайбы? Каныша менде бир суроо да, Азамат мырза, сиз экөөңүзгө ал үйдө жаңы келген кыз келиндер эмне кылат? Оокат кылабы? Бардыгы пульт аркылуу. Кыз келиндер ошол оокатын ошол техникалар менен иштей берет. Бул жерде баягы бир эле пульт менен, бир эле телефон аркылуу ушу башкаруу болуп атат да. Эң сонун караңыздарчы. Телевизорлорду мисалы бир эле телефон аркылуу, сыртта жүргөндө башкаруу. Эми буга көп мындай кошумчалар бар. Мисалы, электр шторасы бар. Электр шторасын бир таймерге коюп коелу. Эртең менен күн чыкканда өзү автоматически ачылып калат.
Масса. Кечинде күн кирип атканда жабылып калат. Ошого окшогон бир Биз ыңгайлуу бул нерселерди Голливуд тасмаларынан Ооба. гана көрүп келгенбиз. Көрсө чындык турбайбы? көрсө чындык, мына буюрса бизге да келип отурат. Биздин компания аркылуу биздин кардарларыбызга ушундай жагымдуу белекти бонус катары тартылып атат. Жана болбосо дагы тамак бышырса болобу булар башкы аркылуу? туура башкы сурообуз мына ушул батирге ээ болду. Ээ болгондо сиз ичиндеги баардык жабдыктар менен, баардык шайман, техника менен чогуу тартуулайсыздарбы же болбосо аларды өзү сатып алса болобу? Кардары өзү сатып алса да болот. Биз Сиздер болгону туташтырып бересиздер. туташтырып кошуп беребиз. Атайын бизде ошол боюнча адистер даярдалып атат. Кааласа биз өзүбүз дагы техникаларды алып коюп беребиз. Мындайча айтканда ремонтун өзүбүз жасап беребиз. Жакшы. Негизи эле KG Group компаниясынын азыркы ишмердүүлүгү тууралуу сиз баарынан жакын тааныш болсоңуз керек. Сатуу бөлүмүнүн башчысы катары азыркы тапта канча бөлмөлүү батирлер негизге суроо талапка ээ болуп атат, кайсыл турак жай комплекстери 100% даярдыгы менен берилип атат жана кайсылар болсо ошол берилүү же болбосо курулуу процессинде жүрүп жатат. Ушул тууралуу маалымат берип өтсөңүз. Рахмат. Биздин компания мына көп жылдан бери эмгектенип келатат. Азыр ушул курулуш турак жай боюнча айтып кетсек, 12 турак жайыбыз бар шаарда. Комплекстер, турак жай комплексттерибиз. Ошонун ичинен 5 комплексибиз бүтүп, кардарларыбыз жашап атат азыркы күндө. Калган 7 объектибиз мына келерки жылкы 2017-жылкы башынан баштап кирип башташат. Өз ээлерине ачкычтарын тапшырабыз. Андан кийин 2018-жылы тапшыра турган үйлөр бар. Негизинен эми баягы кардарлар кандай талап кылат, ошого баягы жооп бергенге аракет кылып атабыз. 1, 2, 3 комнаттыктар көбүнчө Бизди кызыктырган башка суроо, негизи көпчүлүк телекөрүүчүлөрдү да кызыктырат болуш керек. Сиз айтып калдыңыз, арзандатуу менен азыр айрым комплекстерде калган батирлерди берип атабыз деп. Арзандатуу болгондо канча пайызга чейин арзандатуу? Арзандатуулар мындайча айтканда эми акыркы үйлөр калгандыктан, биз баасын айтпай эле коелу, эми процент менен санап келгенде 5-10%ке чейин арзандайт да. Баягы баштапкы сатуудан азыр арзаныраак болуп атат. Анан тышкары жана айтып кеткендей эле курулуп аткан үйлөрүбүздүн узак рассрочкасын, орусча айтканда узартып берип атабыз. Бул дагы жардам. 30 айга чейин. Бул эң негизги көйгөйлөрдүн бири. Акчаны бөлүп узагыраак бергенде жеңилирээк болот кардарларыбызга. Ал жагын да карадык. Анан эми жаңы башталып аткан үйлөрүбүзгө биринчи жырма кардарга деп жана айтып кеткендей эле $400 1 чарчы метрин берип атабыз. Жакшы. KG Group компаниясына байланыштуу бизге айрым меймандар келип калат. Алардын катарында 10 балалуу, көп балалуу үй бүлөлөр, же болбосо бир жалгыз бой энелер, же болбосо кайсы бир жашоо шарттарына улам жардамга муктаж инсандар. Демек, муну менен KG Group компаниясы өзүнүн лоялдуулугун көрсөтүп жатат десек да жаңылышпайбыз. Алдыда боло турган же болбосо көрсөтүлө турган дагы бир жаңы жардам комплекстери менен тааныштырып өтсөңүз, алар да жок эмес болсо керек. Биздин KG Group курулуш компаниясы ошо өзүңүздөр билгендей эле куруучу катары Кыргызстандын патриоттор катары кыргызстандыктарга ар кандай жардам көрсөтүлүп келатат. Көп балалуу, 10 балалуу үй бүлөлөргө Кыргызстандын саны көбөйсүн деген максатында берилди. Андан тышкары мугалимдерге, медиктерге, жана журналисттерге да берип журналисттерге арзандатылган баа менен берилип жатат. Андан тышкары баягы бизде эми көп эле баягы патриоттук сезимдерди ойгонтуучу жардамдар жыл сайын, мындайча айтсам, ай сайын эле болуп келатат. Биз анын үчүн дагы баягы көбүрөөк убакыт сарпталат эми биздин жардам акцияларыбыз боюнча. Бирок жакын арада сиздерде мындай акциялар болуп турат, күтөбүз. Ооба, болуп турат дайым эле. Жана азыр болсо көпчүлүк биздин тургундар айтып келишет, мисалы жаңы ачылып үй салып аткан ушул компаниялар сапатсыз салат депчи. Ар кандай кептер айтылат. Ал эми документтер ордунда эмес, акчасын чогултуп алып, баягы кепилмиштер себеби бул. Сиздерде мына ушул жааттан кандай кепилдик бере аласыздар? Биз мына азыр рынокто уже 12 үй курулуп атат деген бул өзү эле кепилдик негизи. Биз куруп атабыз, дагы курабыз. Алдыда баягы көп пландарыбыз бар. Азыр курулуп аткан 5 үйүбүздү көрсөк эле ошол кепилдик деп ойлойм.
жашап аткан кардарларыбыз бар азыркы күндө. Бардыгы эми ошо строительный норма деп коет, СНИП менен курулуп жатат. Ошол бардыгына баягы кепилдик ошол болот да негизинен. Туура айтасыз. Жана сиздердин үйүңүздөрдү мисалы бир адам сатып алып, анан биринчи киргенде бардыгы салынып өтүп, сиздер мындай жаркыраган үйдү кардарларга сунуштаганда кандай эмоциялар көпчүлүк учурда алар жашап өтүшөт? Негизи Кыргызстанда үй маселеси татаал. Бардыгыбызга үй керек, батир керек жаштарга. Үйлөрдү ушу алганда эң биринчи мына проектисин көрүп алып атканда эле биринчи аябай сүйүнүп толкунданышып алышат. Биз ошолорду көрүп, биз ошо кандай бир ответственность сезебиз, ошого жараша алар ойлогондон жакшыраак кылып куруп тапшырып бергенге аракет кылабыз. Үйлөр бүтүп кирип атканда абдан кубанычтуу болушот. Биз мына алдыңкы үйлөрүбүздү тапшырып жатканда бардык кардаларыбызды чакырып ачкычын баягы салтанаттуу түрдө тапшырганбыз. Бардыгы кубанычта болушту да. Жана сиздер куруп жаткан мына ушул комплекстер өзүнүн аянтына бала бакча аянтын жана парковканы камтыйт, туурабы? Мына токтотуучу жай. Биз көрүп турган комплекс мына ушундай негизде салынат бардык үйлөр, Ооба. Макет биз биринчи макет чыгарат, проект болот, макет. Анан ушул макетте кандай болгон болсо, алдында парковкалары, бала бакча аянты бардыгы камтылат. Туура, жана эң негизги көйгөй бул айтып коюшат эмеспи? Азыр үйлөр салынып атат, бирок эшикке чыксаң, мисалы парковкадан башка эч нерсе жок депчи. Абдан сонун экен. Ал эми жана акциялардын арасынан туура Таң-Шоланын алып баруучуларына батир берүү каралганбы деппи? Азамат мырза, мүмкүнчүлүк берели сизге экинчи камераны карап, жалпы кардарларыңызга ушул Кежигөр компаниясы сатуу бөлүмүнүн башчысы катары жакшынакай каалоо тилектер менен кайрылуу өтсөңүз болот. Бүгүн бизде конокто Кежигөр компаниясы жана сатуу бөлүмүнүн башчысы Азамат Бейшаев. Рахмат, урматтуу кыргызстандыктар жана биздин кардарлар. Сиздерге чын ден соолук, ар бир үйгө жылуулук каалайбыз. Биздин компаниябыздын эшиги ачык. Бардык кардарлар биздин ишканадан, офистен толук маалымат алып кетсе болот. Биз дайым даярбыз. Биздин дарегибиз, айта кетсек, Байтик Батыр көчөсү Карасаев кезилишинде 15 этаждуу KG Group деген чоң үйүбүз турат. Ошонун артында жайгашкан. Жана региондогу кардарларыбызга телефон аркылуу байланышса болот. 44 22 22 номерине чалыңыздар. Сөзсүз түрдө байланышат деген ишеничтебиз. Жана кардарларыңыздын саны күн санап өсө берсин. Биздин элибизге мына ушундай мыкты, сапаттуу батирлерди ыңгайлуу баада тартуулай бериңиздер. Сатуу бөлүмүнүн башчысы эмне деп айта аласыз? Сатуулар көп болсун. Ыраазычылык билдиребиз достор. Алдыда бизде жаңылыктар түрмөгү 1 сааттан соң көрүшөбүз. Бул Таң-Шола көрсөтөсү.